Бүгүн бизде конокто маданияттын мыкты кызматкери, аккордеончу Айымдар тобунун көркөм жетекчиси, Ак мөөрдүн сиңдилери элдик тобунун көркөм жетекчиси Бурул Дүйшеева. Куттуктуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Дал ушул аптанын алгачкы иш күнү агарып аткан таң жалпы көрүүчүлөрүбүз менен амандашып алыңыз, андан кийин маекти улантып келиңиз. Бул туранда биз Байбук Уюбанын бир ыры менен баштап коеюнчу. Эл журтунга таазим кылып дегендей, сагынган жүрөк менен, эң жакшы тилек менен кучактап бири-бирибизди көрүшсөк кандай жакшы дейт. Анан мен ушул 23 октябрда филармонияда ушул Facebook аркылуу таанышкан жакын адамдарым бар. Деги эле ушул Булуң бурчтагы мага деген бир жакшы ойлору болгон, жакшы тилектери болгон баардык күйөрмандарыма таазим кылып, ошо эл журтум менен жолугайын деп турган бир жакшы максаттарым турат алдыда. Эң сонун. Мына ошо айтып калдыңыз, буюрса 23 октябрда өзүмдүн жеке концертимди берем деп. Сиз жөнүндө сиздин өзүңүздүн күйөрмандарыңыз да бар. Ар бир чыгармачыл инсандын, таланттуу инсандын күйөрмандары болот дегендей, сиздин дагы өзүңүздүн күйөрмандарыңыз, өзүңүздүн баягы сизди күмүр туткан адамдарыңыз дагы, сизден ошондой эле шакирттериңиздер да бар дегендей. Бул жерде балким кээ балким ошол эле айыл элет жергесинен чыга элек дагы таланттар Бурул эжеке чоң иш кылып атыптыр деши да мүмкүн. Себеп дегенде айыл жергесинде кызмат кылып, өзгөчө ошол эле башка райондордо кызмат кылып, бирок ушул шаар жергесинде Борбор калаабызга келип концертин коюш өзү бир чоң эрк болсо керек, чоң иш болсо керек. Бул дагы ушул деги эле концертиңиздин максаты, негизделиши кандай болуп ушул концерт коелу деген идеяга келдиңиздер? Эми мен элет жеринде 88-жылдан бери иштейм, ушу маданият тармагында. Анан биз баары тең эле шаарга кетип калса, анан биз кой элдигим карайт деп калып калганбыз. Ошо элдин маданият жагынан кандай бир жакшы күндөр болсо, баягы музыканттарсыз, ырчыларсыз өтпөйт эмеспи? Мен негизи өзүм ырчы эмес, мугалиммин да. Анан бирок ушунчалык элет жерине маданий жактан тарбия берүү, маданий жактан өнүктүрүү боюнча көп салымдарды кошуп келем. Анан Кудайым колдоп, ошо буйрган күн ушул күн экен. Эл журтума, калайык калкка бир жандуу үн менен отчетумду берсем деген ойдомун. Бул тилек болуп, максат болуп турса, ошол шоулага жетишке көп эмгектери керектелди да. Анан ушул максатым ишке орундалган турат, ошого өтө кубанычтамын. Чындыгында баардыгыңыздардын салымыңыздар бар. Мени тарбиялап, ырдатып, ушунчалык даражага алып келген элим, журтум бар, теңир тобум бар, ак талаам бар дегендей, кыргыз журтчулугу бар. Баарыңыздарга таазим кылам. Менин концертиме келип, жандуу үн менен көңүл ачып кетиңиздер демекчимин. Баягы адам баласы канчалык аракет кылганыбыз менен Элмирбек агабыз айткандай, тагдырдын тайгүлүк ташы бир тык этип токтогон жерден жаңылануу болот дегендей, ушул күнгө болжоп, ушул күн буйруп турган экен. Андыктан биз дагы көрүүчүлөрүбүздү чакырып өтөлү. Дал ушул Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында 23 октябрь күнү саат 18:00 ыр менен келет жашагым аталышындагы Бурул эжебиздин концертине бардыгыңыздарды чакырабыз. Анан Бурул эже кызык суроо болуп турат. Дал ошол деги эле концерттин аталышы кандай негизде коюлуп калды? Ыр менен келет жашагым, керемет аталыш. Кандай ой менен токтолдуңуздар? Бул мен ойлонгон жокмун. Ырды темасын коюшка. Анткени менин өмүрүм баары бир ошого барып такады да. Өмүрүм бүт ыр менен өтүп келатат, эл журт менен өтүп келатат дегендей. Анан негизи Адылбек Кыязов байкемдин ыр менен келет жашагам аттуу ыры бар. Ошонун негизинде алгам да. Муну агайдын өзүнөн уруксаат алып, бир-эки жерге концерт койгом. Анан мага аябай жагат да. Ыр менен келет жашагым деп өзүм дагы жолду карап жашооңузга байланышы бар. Жашооңо сөзсүз байланышы бар.
Жакшы. Анан эми деги эле ушул күз мезгили көркүрөп өзүнчө бир эргүү да тартуулап турса керек, канчалык бир деңгээлде эргүү тартуулап, анан алдыда дагы кандай пландар болууда? Мына 23 концертин, жеке концертиңиз болсо, 24 дагы аккордеончу айымдардын концерти болот деп кичине кулак кактуу болуп турат. Алдыдагы концерттер. Бишкекте жашабай калдым деп нааразы боло берчү элем, бирок канчадан бери жашап атам. Өнөрдүн аркасы менен. Өнөрдүн аркасы менен. Анан нарын суураак эмеспи? Бияка келип кандай желпилдеп чечинип алдымбы биртке. Ырчылар да айтат го, ырдап койчу жан дүйнүң менен десе эле, биртке тамагым ооруп атат депчи. Меники ошентип калыптыр. Анан Кудайым буйрса эл журтума маңдайында Кудайдын бир барманы менен жакшынакай болуп кетем деп ойлонуп турам. Анан биздин да бир максатыбыз республика боюнча түзүлгөн айымдар, аккордеончу айымдар тобу бар. Ушуну негиздеген Белек Бапытаева эжекебиз, обончу, аткаруучу, баянистка. Анан ошол биздики дагы ошо 24-нө меникине улай коюлуп атат да. Эмнегедир ошентип калды. Бул концертибиз октябрдын алдында эмеде башында болчу да. Анан кубушуп келип эле ушул 23-24 болуп калды. Андан кийин ошо 28-inde мен Нарын драм театрында да оркестрда эмгектенем. Учурдан пайдаланып баарыңыздарга салам деп коеюн, күтөм сиздерди. Анан ошо Нарын драм театрынын дагы концерти болот 28-inde филармонияда. Ошол жака эле жүрө турайын биртке деп атам. Жакшы. Болсун. Анан эми айдай баягы эжебиз кичине жел аргага кабылгандай, бирок ошентсе дагы аккордеон асынып жалпы журтчулукка таң эрте бир чыгарма аткарайын деп келип олтурган чагыңыз кандай болгон күндө дагы. Анан эми ыр сурансак учурдан пайдаланып. Мен Кудайга аябай таазим кылам да. Анткени өлө жөтөлүп атсам дагы мындай сахнага чыкканда басылып калат да эмнегедир. Анан азыр дагы ошентет болуш керек. Биз дагы аябай көптөн көп ага ишенебиз. Келиңиз, кайсы чыгарманы аткарып бересиз? Мен эми азыр кыргыз элибиздин деги эле дүйнө жүзүндө тынчтык болсун. Ошонун ичинде биздин кыргыздарыбызга тынчтык болсун. Кыргыздар ушунчалык биримдиктеги адамдарбыз. Ушу эл журтубузда аманчылык болуп, тынч соолук болсо анан шаан шөкөт болот да. Ооба. Ошо шаан шөкөт болбой калган күндөрдү да көрдүк го. Кудай башыбызга салып койду. Анан мен кыргызмын деген бир ырым бар эле. Ушуну кечке ырдай бересиңби дей беришет, бирок ырдашка такай вынужден болуп турам да. Ырдап коелу ошону эми. Эң сонун. Ай жакшы болот. Келиңиз. Мен кыргызмын, кылыч мизде ойногон, кылымдардын улуу жегин бойногон. Өмүр өтүп, кайра тирилик башталып, өттү далай кыйын кезең ондогон. Мен кыргызмын, комузуна чириттип сайраткан, жогосуна токуп камдаткан, кыздары да кымыз суунушуп, беш бармак нанын жайнаткан. Мен кыргызмын. Бали. Мен кыргызмын, барган тоосу калбаган, азаттык деп азаттуусун кармаган. Сайкалдар кыргын жолун тооросо, ай чүрөктөр гүл азыгын камдаган. Мен кыргызмын, беттеген оюн берилеген, береке да куттуу эл менен, арнабызда күткөн ыймандуу пейлиңа терең көл белем. Мен кыргызмын. Бали. Мен кыргызмын, тулпар менен ойногон, мекен сүйүп, мекен камын ойлогон. Кереметтүү кең пенделердин келечегин ойлоп күндө толгоном.
мен кыргызмын. Бали. Бапырава төрүң мал болсун, байлыгыңа аш бар болсун, кыйрыңа өссүн кыргызым, Кудайым сага жар болсун. Эй, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, дүйнө эли тааныган, медел туткан, мекеним бар таанымал. Хамманастын урпактары бар болсун, каңынайын, каның кыргыз калкындан. Мен кыргызмын. Комузуна чертип сайраткан, жобосуна токко камдаткан, кыздары да кыбыз сунушуп, беш бармак нанын жайнаткан. Эй, мен кыргызмын. Бапырава төрүң мал болсун, байлыгыңа аш бар болсун, кыйрыңа өссүн кыргызым, Кудайым сага жар болсун. Эй, мен кыргызмын. Эй, мен кыргызмын. Баракелде, азаматсыз. Терең ыраазычылык билдирели. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган, мен кыргызмын, баба наркын сактаган, мекен үчүн жасасам деп бир эмгек. Ар күн сайын чоң казатка аттанам деп Зайырбек ага жазгандай. Ооба. Керемет чыгарма болду, Чындыгында эле ооба. Кыргыз экенибизге дагы далилдеп бергениңизге сизге терең ыраазычылык. Биз дагы сыймыктанабыз, кыргыз экенибизге. Эми өзүңүздүн жеке жашооңузга келе турган болсок, Буруучу сиздин эле ошол изиңиз менен кете турган же болбосо сиздин жолуңузду жолдогон сиздин өзүңүздүн кыздар уулдарыңыздардан барбы дегеле чыгармачылыктан кеткен? Буруучу өз үйдө кандай эне болду экен, Менин 3 балам бар. Бир неберем бар. Экөө эгиз балдарымдын экөө. О, жакшы. Бири уул, бир кыз. Уулусу болсо Нурсел деген кызым, ал Турцияда ошол жака турмушка чыккан, юрист, ошондой кызматта иштейт, күйөөсү экөө тең. Андан кийинки уулум менен кызым азыр бул шаарда эле. Мэри неберем Налевойду окуп атат да азыр. Ана мен бактылуу энемин дейм. Жакшы. Анан эми акка нарыктан суу агып атабы? Чыгармачылыктан кичине учкундары көрүнөбү? Суум акпай калды дегендей болуп калды. Бирок негизи булар жакын. Өздөрү музыкалык мектепте Нурак Абдрахмановдо окуган, кызыл менен бүткөн Нурселим улуу кызым. Андан кийинки кызым дагы Комузду окуп бүттү. Анан уулума болсо ушул өзүмдүн инструментимди үйрөнөйүн десем болбой койду да. Анткени мен өзүм окуткам да. Менден башка бир окутса болмок экен деп ойлойм да. Негизи ушундай деп коет, эркелеп койгон. Эркелеп койгон окшойт. Анткени жалгыз уул да баарыбыз эле көзүн карасак эле ошентип калат. Бирок чындыгында ушул сыяктуу сөздөр бар эмеспи? Кыргызда деле, деги эле башка улуттарда делечи. Түзмө-түз сенден кийинки уулуңа же кызыңа өтпөйт сенин баягы болгон сендеги өнөр же талант. Дагы бир муундан кийин өтөт депчи. Балким сиздин неберелериңиздерден келе жаткан чыгар. Ал неберем болсо азыр эле айтат, тили жакшы чыгып калды кичине. Анан Мерим Мухаммедовна да. Чоң апа мынтип тыкылдатып, Мерим Мухаммедовна деп чакырасыз мени, ошентип киресиң дейт. Негизи мен врачмын дейт. Тилегин берсин деп коем. Мен эле жетишейин музыкант болуп. Кызык болуп турат чындыгында дал ошол аккордеончу, республикалык деңгээлдеги аккордеончу айымдар бар экени дагы бизди сүйүндүрөт. Бул аспаптын бери жагы бир 15-20 килограммды салмакты түссө дагы ушунчалык бир өнөрдү сыйлап ойноп жүрөсүздөр. Аял зат үчүн кыйынчылык жаратпайбы? Сөзсүз кыйынчылык жаратат. Анан мендей чоң болуш керек да. Чоңураак болуш керек. Анан мунун жакшы. Сен көтөрө албайсың. Анан мунун бир жакшы жери фигураңды да көрсөтпөйт. Артында кала бересиң да. Бул эми татаал музыкалык аспап. Аккордеонду катары менен ойной беришет эмес. Муну ар кай жерде. Анан бул негизи аккордеон, ичинин баары аккордеон. Буягын болсо аккордеонисттерге, ичи аккордеон болгон, бул баянисттерге ылайыктап топчу кылып койгон да. Бизге өтө эме да, оңой эле сыяктуу көрүнөт.
Анан аккордеонисттерге берип берсең, койчу деп коет да, кой айлана аралайсыздар экен депчи. Ана ар ким өзүнүн инструменти жакшы болуш керек. Жатсам да турсам да ушул жанымда. Сырдашканым да ушул, ырдашканым да ушул, кээде ыйлашканым да ушул. Кандай гана керемет. Бурулже буюрса боло турчу 23 октябрдагы ыр менен келет жашагым аталышында концерттен биз кандай өзгөчөлүктөрдү көрө алабыз? Мен чекесин чыгарып айтыңыз. Чекесин чыгарып айтып коеюн. Мен азыр дизайнерлер иштеп, анан Санира Бига мода үйүндө кийимдерим каралып атат. Мен деле өмүр көйнөк кийчү эмесмин, кыргыз көйнөк деле кие алам да өзүм. Анткени менин атам ушу эркек баладай кылып баккан экен, көйнөк кийгизбептир. Анан ушу ат чаптырып эле багып койгон го. Менден улуу эркектер да, менден улуу 7 кыз бар, менден 7 эркек бар. Анан мага ылайыктап тигип атышат, анан фигура таппай атышат да. Ошентсе деле болбойт, тигип атышат. Абдан ыраазы болуп атам. Наргиза Осмонова деген кызыбыз мисс Мир экен. Ошого да тутуп барып алган, мен айтпайсыңарбы? Без фигура дегендей. Анан ошол чыгармачылыгым боюнча Чыңгыз, Нуржасын иштеп атат. Финансы жагынан аяк буякка жүргөн орук моменттердин баарын биздин кызыбыз бар, Жылдыз Коконбай деген кызыбыз иштеп атат. Билеттерди да ошол ары бери кылып атат. Өзүм болсо биринчи билет колума тийгенде 250 кишини киргизе алчу эмес элек, тиги нарындан, Акталадан. Биякта 1001 деме экен, эсиме обо билип отурам. Ой, 1200 орундук Филармониянын чоң залы. Эл журтума дагы кайрылып кетейин. Баягы Фейсбуктан көрүп эле, ийдеп эле жакшы лайктарды басып, жакшы сөздөрдү айтып, тилектерди айтып коесуздар. Эми ушул мени живой көрүңүздөр. Ырлардын баары живой. Азыр бүт фонограмма токтоптур. Анан мен негизи 24 ырды жандуу ойнойм муну менен. Ырдайм. Анан аябай чарчап кетем го деп ойлоп турсам, анан элдин деми, элдин күчү, элдин мындай көтөрүүсү абдан жакшы эмеспи? Эргип кетип баягы манасчылардай токтонбой калсам кантем деп отурам, бирөөгө жетелеп кеткиле депчи. Ал жетелеп кетчү кыздарымды дагы камдап койдум. Ал аккордеонист айымдар тобу дагы катышат ушул жерде. Мени колдоп буттап эки жагымдан алып жүрүшөт. Алар чыгармачылык жакта ошол жөлөп таяп дегендей. Анан эртеси 24 мен да жөлөп таяйм да барып алып. Ушундай бир эри шаркак менен, ынтымак менен иш кылып атабыз. Менин азыр менин чыгармачылыгыма башоту менен кирип, жардам берип, ар жака бер жака чуркап аткан ошо жогоруда айтып өткөндөр балдарга, кыздарга ушунчалык таазим кылам. Мен кандай ушул кыргыз формамды азыр кийип чыкканымдын себеби мени ушундай тааныган эл. Анан ушуну менен чыккым келди да. Бул кайсы бурул экен деп моорекиндей кийинтип койсо мени тааныбай калышат да дейм да. Бул жакта өзгөчө билеттерим өтпөй калсачы деп. Анан биздин дагы бир конокторубуз болот, Кудайым буйрса. Эң баянист эжекебиз биздин кыргыз журтчулугун деги эле чет мамлекеттердин дагы таанымал эжекебиз Кандыбек Алиева бар, өзүм эжекем. Жайнагүл Калчаева эжекем бар, Рая Нургазиева эжекем бар. Дуэт ырдайм да. Дагы Токтогүл Черикчиева эжекебиз да бар. Анан мени Бакыт Телегенов айтып атпайбы? Сизди мындай эркектер мынтип колдоп коштоп туруш керек дейт да. Анан оркестр бар да. Оркестр агай менен ырдап атам. Кудайым буйрса, өзү Казакстан, Кустанай деп эле кете берет экен. Элдик киши да. Кудай агайга өмүр берип, ак жол болсо 18-inde келип калышат. Ушу агайдын өзүнүн дирижерлук кылгысу менен улуу сахнага чыкканыма ушунчалык сүйүнөм. Денем дүрдеп кетет да. Анан кандай бир жакшы күндөр алдыда күтүп турат, билбейм. Мен күтүп
бүтүп атам өзүм дагычы. Дагы Аскат Мусабеков бар. Мен менен дагы Алтынай эжекебизди чакырган. Мен аябай жакшы көрөм ал кишиничи. Аккордеондо кыргызга таанымал адам да. Анан ден соолугуна байланыштуу ал киши келе албай атат. Ошентсе дагы мага жооп берип, ушу менин кабарымды алып койгону ал кишиге дагы, Алтынай эжекебизге дагы терең урматым менен сыйым бар. Бул күндөрү болбосо да дагы бир күндөрү мен сени сүйөм өмүр деп ырдап калышыбыз. Баракелде. Күтөм. Айтор, Ден соолугуңуз болсун. Көмөк көрсөткөндөрдүн санарбын. Жакшы. Журтчулукубуз дал ушундай ынтымакта бололу дейли. Анан эми сурагым келип турат. Ушунчалык күч кубатты кайдан аласыз? Бир эле учурда аккордеон чертесиз, ырдайсыз, эл алдына чыгасыз, ошол эле учурда мээримдүү энесиз. Анан баягы ырсаптарында айтылгандай эле биз таята тайыне болуп калдык бат эле. Күмүштойду түрлөнтүп бийлеп койчу небере деп мына небере жытын искеп тайыны болуп отурган чагыңыз. Бардык нерсеге аял заты. Чоң апамын. Чоң апа, жакшы. Ушунча нерсеге аял заты күч кубатты кайдан алат? Мен эки ос сөз менен айтайын. Мен эл журтума энергия алам. Мен кайра эл журтума энергия берген адаммын да. Мен деле ушул намаз окуп, эме кылып, анан ырдабай калат экен дегенден коркуп жүрүп болбой эле чоң мечитке барып айттым. Мен ырчымын өзүм. Намаз окуйын дедим эле, мен ырымды таштап коембу десем, карап күлүп туруп эме дейт да. Аллах тааламдан берген ырыскы өнөр экен, сиз ырдай берет экенсиз, ырды таштабай эле коюңуз дегенде тим эле сүйүнгөнүн айтпагыла. Анан мен өзүм негизи ушу патриоттук ырларга үнүм жакшыраак. Азыр ачылып кетти го өзү эле. Үнүм. Азыр ошондон улам билем да, эмнегедир үнүм, дараметим, жүрөгүмдө ушул жаратылыш, кооздук, эл жер жөнүндө ырдасам ушундай бакытка чөмүлүп турам да. Анда айдай баягы жараткан тарабынан, табият тарабынан берилген талантты, өнөрдү дагы бир ирет элге тартуулоого уруксат болду экен. Эми бир чыгарма сураналы. Чындыгында ооба, Бурул эже менен дагы алдын ала сүйлөшкөндө ушул түз эфирге даярданып атабыз, деги эле ошол өзүм жеке концертиме даярданып атабыз, бирок ушу ден соолугума байланыштуу деп бир эле чыгарма деп сүйлөшкөнбүз. Негизи Бурул эже деле өзүңүздөр билгендей, көрүп жүргөндөй бул эфирге келип эле жүрчү эжекебиз. 3 десек 3, 4 десек 4тү деле чыгарманы ырдай берчү эле эжекелерибиздин бири болчу. Бирок бүгүн кайрадан ошо үнү ачылды дегенге үмүттөнүп, Айырбек экөөбүз кайрадан суранып атабыз сизден. Негизи сөзсүз бир жакшы иш болордун алдында менде тоскоолдуктар болот да. Азыр менин эң чоң тоскоолум ушул үнүм болуп турат да. Ошону эптеп эл журтумдун астында жакшы үнүмдү берип алайын деп эле сактасам эле болбой атат да. Санжырага дагы барат экенмин эми. Жакшы. Келиңиз. Оор деген жаман да. Ооба. Оорубаңыз. Кандай кылсак дагы болбойт экен. Кайсы чыгарманы аткарабыз азыр? Эми мен эски ырлардан ырдап берейин. Сонун болот. Бир элес деген ыр. Таң эрте туруп, чайын кайнатып, сүтүн коюп, уюн саап турган энелерге, негизи эле аял затына мына Айдайга да арнап коюңуз. Ай, жакшы болот. Келиңиз. Бали, барбайбыз. Бүт сулуунун сулуулугун тергендей, терип туруп бир өзүңө бергендей, о кара көз ойду Кудай бир жансың, өмүрүмдүн жыргалына келгендей. О кара көз ойду Кудай бир жансың, өмүрүмдүн жыргалына келгендей. Ким тарбия берди экен, кандай билүү эркелетип келди экен. Анда сага алагдыймын өзүмчү, күндө сага бир жолугуп келбесем. Анда сага алагдыймын өзүмчү, күндө сага
сага бир жолугуп келбесем. Сен чынында эмес күн эмес, таңкы чолпон жылдыз эмес күн эмес. Бирок сени ойлой калган учурдан айга күнгө окшой түшөт бир элес. Бирок сени ойлой калган учурдан айга күнгө окшой түшөт бир элес. Бали, барекелди. Бар болуңуз, үйүңүз эч качан өчпөсүн, оорубаңыз. Ооба. Келиңиз эми, убакыт жакындап учкан кушсумал, бизге бөлүнгөн убактыбыз да соңуна келип жеттир. Маегибизди куруу болбосун, дал ушул маегибиздин соңунда сизге эркин микрофон берели. Жалпы журтчулукка жакшы сөзүңүз, концертке болгон чакырууңуз болсун, келиңиз. Урматтуу элим, журтум, мени тааныгандар дагы, тааныбагандар дагы ушул интернет булактарынан кетип атат. Кимге кайрылыш керектин баары кетип атат. Ана сиздерди кучак жайып, кучагым менен, жүрөгүм менен сиздерди филармониядан күтөм. Келип кеттиңиздер, баардыгы жан дүйүндө болот. Бир кумардан чогуу каналы дегендейчи. Баракелде. Рахмат, биздин Бурул Дүйшөйбү эжебиздин ыр менен келет жашагым аталышындагы концертке дайреттен чакырык таштап өтөлү. Учурдан пайдаланып, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында саат 18:00-дө 23 октябрь күнү келип көңүл ачып кетиңиздер. Жан дүйнөңүздөргө албетте жан азык катары жагымдуу чыгармалар аткарылат. Андыктан баардыгыңыздарды күтөбүз. Урматтуу көрүүчүлөрүбүз, биз болсо эжекебизди менен коштошолу. Эгиздей болгон буюрса, ушул жеке концертиңиз, андан кийинки концерттериңиз дагы буюрса ойдогудай өтсүн. Буюрса дагы